Бүгүн мурунку мэр Кубанычбек Кулматовдун жарандыгын караган соттук отурум болбой калды. Анткени мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Кулматовдун жарандуулугун тастыктаган ишеним катын алып келбегендиги жүйө катары айтылды. Бүгүнкү алып келген эки документти айтып кетейин. Бул кагаз, ошо кагаз түрүндө кайсы постановление, кайсы положение кандай көчүрдү биз билбейбиз. Андай документти, документтерди, полномочиясын бере турган документтерди өкмөттөн барып, копиясын алып туруп, ошо өкмөттүн канцеляриясынан завет эткен печать менен гана тапшырса, бул документ катары эсептелет. Эч кандай печати жок, интернеттен алынган кагаздарды документ катары колдонуу боюнча бизде андай мыйзам жок. Анан бул дагы Пратова айымдын өзүнүн ошол жана келген айымдын өздөрүнүн жумушуна болгон иленди мамилесинин тастыктоосу болуп атат. Жарандык жактоочу Токтайым Үмөталиеванын айтуусунда мындай көрүнүш биринчи жолу кайталанган жок. Анткени мамлекеттик каттоо кызматы ар кандай жүйөсүз шылтоолорду айтып, Кулматовдун жарандыгын тастыктаган документти ушул кезге чейин кечиктирүүдө. Бул деген аталган кызматтын өз иштерине болгон жоопкерчиликсиз мамилесинен кабар берет. Ал эми жактоочу Сергей Селисаревдин баамында жарандык боюнча Кулматовго козголгон кылмыш иши мыйзамга туура келбейт. В законе прямо прописано, что оно не может быть возбуждено, даже если бы захотели органы. В законе прописано, возбуждается. Прокуратура говорит, все нормально. Суд, обращаемся, суд прекращает производство по жалобе, говорит, мы такие жалобы не рассматриваем. Ну, простите, я сталкиваюсь действительно впервые с этим. Анткени Совет доору ыдырап баштаганда кош жарандуулук боюнча башаламандык орун алып, ошол доордо ар бир адам каалаган өлкөнүн жарандыгын алууга мүмкүн болгон. Мындан улам Кулматовго экинчи ирет жарандык боюнча козголгон кылмыш иште эч кандай кылмыштын көрө албадым дейт Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова. Башаламан ошол 96-жылы болгон окуя экен. Ошо 90-жылдары ушу жарандык маселеси аябай башаламан болчу да. Жөнгө салына элек болчу, түзүктөр жөнгө салына элек болчу. Ошондо баягы бул Кыргызстан жарандыгын алып атканда жарандык деле албайт. Баягы мен жаран болот элем деп арыз жазбайт, мен жарандыктан чыгат элем деп арыз жазбайт. Ал кезде баягы мүмкүн мурун Советтер Союзунун жараны болуп тургандар калагандай ала берчи. Каласа теги Урусиян жарандыгын, каласа Кыргызстан жарандыгын. Ал жерде эч кандай мындай талаптар, чектөөлөр жок болчу да. Бирок ошол кезде башаламан болчу ушул маселенин барычы. Анан бул ошол башаламандыкты пайдаланды деп айткандан мен алысмын, атайын пайдаланды деп айткандан алысмын да. Бар болгону жөнгө салынбаган нерсе ушундай болуп калды да. Кыргызстан жарандыгын алды. Бирок мыйзамда талап коюлбагандан кийин жарандыктан чыгыш керек экенин мындай билген да жок, аткан алган да жок да. Анан деген бул жерде кылмыштын белгилери жок да, атайын. Ал эми кече күнү өткөн маалымат жыйынында Кулматовдун жактоочулары экс-мэрге кылмыш ачуунун аркасында арты таза эмес тергөөчүлөр жана судьялар иш алып барып жатканы ачык эле көрүнүүдө дешет. Анткени Кулматовдун ар бир соттук отуруму улам артка жылып, иш өз убагында каралбай жатат. Мындан улам Кулматовдун жактоочулары акыйкат, калыс чечим сурап өлкө башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасашты. Бүгүн президентке кайрылам. Парламент жана аткаруучу бийлик өзгөчө мамиле кылып туруп бул ишти карашпаса, мындай жазалма иштердин саны көбөйөт. Көбөйгөн сан мамлекеттик коопсуздукка зыяны тиет деп эсептеймин. Кулматовдун жактоочулары жөнөткөн кайрылуу боюнча азырынча президенттен эч кандай реакция боло элек. Эске салсак, экс-мэр Кубанычбек Кулматовго жемкорлук жана кош жарандыгы бар деген жүйө менен УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Ал 5-июндан бери УКМКнын тергөө абагында камакта.